Саламатсыңарбы достор. Мындакы сабагыбызда биз Pillow куруп, Image'ден Pillow тиркемесин курган элек, сүрөттү жүктөш үчүн. Бул сабакта болсо сүрөттү жүктөгөндө кайсы папкага түшөт, ошонун коддорун жазабыз жана папкасыны түзүп, жолун көрсөтөбүз да. Биринчи экранды тазалап алайлы, TLS деп коелу. Аны биз мына image файлды могу жерде эстей турганбыз, могу image файлда эме жүктөйбүз да. Сүрөт жүктөйбүз. Аны мындай кылабыз. Static URL'нын астына ушундай эле бир жок, мындай коеюн. Media URL кадагы media андан кийин media root кылайын. Media root. Андан кийин OS partition жазабыз. OS join дейбиz. Join'га базовый бирди жазабыз. Базdir, андан кийин media. Ушул эле media root'ту статик үчүн да жасап коелу, бирок биз бул проектте статикти колдонбойбуз да, анткени Bootstrap'ты колдонобуз. Бирок жазып көрөлү, эме зыяны тийбейт. Static root OS join bazdir static дейли. Болду. Могу жерде көрүп атканыңардай эки ката берип атат. Анткени биз могу OS деген модулду, Django'нун стандарт модулу бар, OS деген модулду импорт кылган жокпуз. Ошону импорт кылайлы, ката кетсин. Import OS болду. Ката кетти. Эми LDV сайт папкасынын ичине media папкабызды түзүп алайлы, анткени сүрөттөр ушул папкага келип түшөт. Биз жолуну уже эми көрсөттүк. Эми manage.py run server кылабыз. Manage.py run server деп серверибизди иштетебиз. Manage.py run server деген бул өзүнчө локальный бир сервер да, ошо локальный серверди иштетет Python. Ошол локальный серверде эле проектибизди текшерип, кадимкидей иштесек болот. Так. Бул жерде жаңылыктын темасы деп турбуз. Муну өчүрүп салайлы. Мурда тест максатында кирген жаңылыктар да. Yes, I am sure deyin. Эми бул жерге жаңы жаңылык кошолу.
Мен момундай бир жаңылык, чыныгы бир турмуштан алынган жаңылыкты кошоюн деп атам да. Чыкарандын жөнүндө бир жаңылык бар экен бүгүн. Ошону неме көрүп, жакта темасын дагы алайын. Чекарада жайгашкан өзгөчө статустагы 82 айыл бар дейт. Ошону бияка кошоюн. Буга бир медиа файл, бир сүрөт кошолу буга. Кандай сүрөт кошсок, мен компьютеримдеги сүрөттү кошолум. Мына мисалы, могу светильникти кошоюн. Андан кийин бул жаңылыктын категориясы мыйзамдык өзгөрүүлөр жөнүндө деп коеюн. Категориясын тандап алайлы. Андан кийин сактайлы. Жаңылыгыбыз жүктөлдү. Эми медиа файлды текшерип көрөлүчү. Сүрөтүбүз ошол жака келиптирби? Так. 13. Сүрөтүбүз жүктөлдү. Так, бул сабакта ошону эле көрсөтмөкчүмүн. Көргөнүңөр үчүн рахмат.